Мамлекеттен Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары өлкөлөрдө уюштурулган шайлоо участкаларындагы жагдайлар боюнча маалымат берилет. Мы продолжаем прямую трансляцию с пресс-центра Центральной избирательной комиссии. Сейчас о мерах об организации выборного процесса для граждан Кыргызстана за рубежом расскажут представители Государственной службы миграции. Жумабек Авламбаевич, вам слово. Авламбек мырза, кепсизде. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын борбордук маалымат борбору өзүнүн ишин улантууда. Азыр сиздердин алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жүргөн жарандар үчүн шайлоо процессин уюштуруу чаралары жөнүндө Бишкек территориалдык шайлоо комиссиясынын төрагасы, ошондой эле жумушчу топтун жетекчиси Кайрат Маматов өздөрүнүн маалыматын бермекчи. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу миграция боюнча мамлекеттик кызматтын статкачысы Алмаз Асанов. Уважаемые коллеги, пресс-центр Центральной избирательной комиссии продолжает свою работу. Сейчас информацию о мерах по организации выборного процесса для граждан Кыргызской республики за рубежом расскажут председатель Бишкекской ТИК, руководитель рабочей группы по обеспечению прав граждан за рубежом Кайрат Маматов, а также статс-секретарь Государственной службы миграции при правительстве Кыргызской республики Алмаз Асанов. Уважаемые коллеги, когда у вас есть вопросы, пожалуйста, здесь в зале есть микрофон. Просьба говорить в микрофон, а то переводчики вас могут не услышать. Спасибо. Мурзаларанда, сиздерде сөз. Здравствуйте, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, гости наши и наши граждане. По голосованию за рубежом, по предложению Министерства иностранных дел, Центральной избирательной комиссии на эти выборы были организованы у нас 48 участков, это в 28 странах мира. Как вы все знаете, на прошедших выборах в парламент было 45 участков, и по предложению МИДа и по просьбе наших граждан за рубежом в Москве были открыты дополнительно еще 2 участка и в городе Тюмень. На 10 часов утра по бишкекскому времени из 49 111 тысяч наших избирателей, которые зарегистрированы по списку за рубежом, проголосовало 1201 избиратель. На 10 часов уже функционирует полноценно 24 УИК. И вот последняя информация, сейчас открылся УИК, 25 УИК, это уже заработал в Азербайджане. По количеству, я хотел сказать, избирателей Центральной избирательной комиссии совместно с Министерством иностранных дел и Госслужбой миграции была проведена работа по уточнению списка и включению наших граждан в список избирателей. Если на прошедших выборах у нас было 32 тысячи за рубежом, то на эти выборы у нас количество увеличилось до 49 тысяч. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү шайлоого болгон даярдык боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында мамлекеттик миграция кызматынын иши боюнча маалыматты сиздерге берүүгө уруксат этиңиздер. Жалпысынан айтып кетсек, мамлекеттик миграция кызматынын мындай иш-чараларга катышуусу боюнча бул биринчи иш эмес. Буга чейин деле борбордук шайлоо комиссиясына жардам берип келип жүрдү кызматыбыз. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында биздин кызматтын өкүлчүлүгүн жардам менен кошумча 3 участка ачылып атат. Бул 2 участка Москва шаарында жана 1 участка Тюмень шаарында. Ал участкалардын ишин
қызматкерлері қамсыз болуда, комиссиялардың мүшелерімен чогуу. Тақтап айтып кеткенде, мысалы Москва шаарында Жытнай көчөсүндөгү номер 627 мектептин имаратында кошумча шайлоо участкасы уюштурулган. Андагы адамдардын саны 3040 адам. Жана ошол эле мектептин ичинде дагы бир участка ачылган. Ал жакта катталган адамдардын саны 3623 адам болду. Жана Түмен шаарындагы шайлоочулардын саны 657 адам катталды. Ал участкаларда уюштуруу иш-чаралары толугу менен аткарылып, бүгүнкү күндөгү санитардык эпидемиологиялык талаптарынын негизинде ошо участкалар уюштурулуп, ишин камсыз кылып атат биздин кызматкерлер. Ар бир участкада Москва шаарында 12 комиссия мүчөлөрү бар, жана Түмен шаарында 9 мүчө, комиссиянын 9 мүчөсү бар. Маалымат иш-чаралары мыйзамдын талаптарынын негизинде жасалды, жана ошо маалыматтарды таркатуу боюнча биз Россия Федерациясындагы диаспоралардын жардамы менен иш алып барганбыз. Меники бүттү, сурооңуздар болсо. Коллеги, есть вопросы? Анда рахмат сиздерге, маалыматыңыздарга. Алмаз мырза, анда кезек сиздерде. Рахмат, Абылан мырза. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио көрөрмандар, биз дагы бир жолу белгилеп кетели. Борбордук шайлоо комиссиясынын 10 январь Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана мамлекетти башкаруу формасын тандоо өңүтүндө өтүп жаткан жалпы элдик добуш берүүнүн жүрүшүнө байланыштуу уюштурулган борбордук пресс борборунан түз эфирибизде кезектегисин жыйынтыктап отурабыз. Бул жолу чет мамлекеттердеги добуш берүүнүн жүрүшү жөнүндөгү маалыматтар берилди. Жалпылап ала турган болсок, айрым сааттык ыргакка жараша ачылган чет өлкөлөрдөгү участкаларда добуш берген жарандардын саны туурасында дагы маалымат берилди. Ал эми республиканын аймагында саат 8-де ачылып, бардык добуш берүү участкалары иштей баштагандыгын белгилегибиз келет жана ушул сааттарга алгачкы көрсөткүчтөр бар экендигин айтып жатышат. Такталгандан соң бул жерде борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги тарабынан мына ошол маалыматтарга дагы алдыда кеңири токтолобуз деп турабыз. Мы только что услышали информацию о выборном процессе за границей. Со слов предыдущих спикеров стало известно, что практически все избирательные участки работают в полной мере. В течение дня представители ЦИК, а также чиновники будут информировать вас об избирательном процессе и делиться данными по выборному процессу. Продолжайте следить за нами в прямом эфире.